Акции «Сюинчи» от АЗС «Партнернефть». По 31 марта 2019 года собирай чеки объемом не менее 10 литров любого топлива на общее количество 100 литров и обменивай их на купон участника акции. Заполняй купоны и получи шанс выиграть бытовую технику, 12 тысяч моментальных призов, а также главный приз – 2 автомобиля Nexia Ravon R3. Жақшы, бирок кол көтөрөт. Колумдан келишинче аракет кылам, көңүлүн алам. Кичине нерсеге эле жини келип, кол көтөрөт, насаатыңызды суранам. Бул арам. Атасы айылда, акасы дагы айылда, аялың сенин жаныңда, паспортун бекитсе пул бересиң, уруп коесуң, анын кудайы бар. Катынын да кудайы бар. Карын алсачы, сен шундай болосуң, кудай таалам 100 сеңиз менен каматып барып, өзүң катын кылып коет көптөгөн эркектерге. Бомуш кылып коет. Ошо катындын көзүн карап кала турган кылып, 4 колуң төптүн алып коюшуң кудай таалам. Чөптү кардасаң көзгө зыян деген сөз бар. Көбүнчө Россияга барганда ушундай кылат да, аялы кете албайт, аны эптеп жарашып алам дейт, бешекеге алып берип коюп, ура берет. Бул кимге жакшы? Сенин да кызың бар, карындашың бар. Урмак турсун, аял менен айтышкан эркектик касиети жок деген сөз, катын калаш деген сөз. Жажылдап айтып бирөөлөр, төө десе бе деп. Катын менен айтышпаш керек. Катын ачуусу келгенде угуш керек. Анан кайра сүйө бериш керек. Только урбаш керек. Ал аял, ал алсыз. Акыл дагы сенден төмөн турат. Денеси дагы сенден төмөн турат. Ал ошондой жаралган. Аны Кудай таалам ааруулап, ай сайын айыз келип тазалап турат. Ал сүйлөп код, ал жеңил. Ал назик. Ал ошон үчүн аял. Ал менен айтышкан эркек кылып алам деш, таптакырга сыйбаган нерсе. Пайгамбарыбыздын убагында, Азирет Умардын убагында бир аял кобра экен, кобра. Күйөөсүн мээсин жеп тоет экен күнүгө. Анан күйөө айтыптыр, ушул аялды эмне кылсам, урсаң болбойт эми деп, анан Азирет Умарга маселе сурап арызданганы келсе, Азирет Умар дейм, ар убактагылар хантылардын чатыр болгон да, мындай чатыр болгон. Азирет Умардын аялы сүйлөнүп аттыр, мына бир нерсени айтып. Чатыр нешигенен караса, Азирет Умар баласынын чатыр күлүп эле отурат дейт. Аял тогжа сүйлөйт дейт. Шат бурулуп кетти дейт. Ишенген кожоң суу какса, ал тартынган талгарма. Мен буга арызданып келсем, мунун катыны менин аялым астында экесе көбүрөөк болуп кетет экен. Кой Алла. Деп кетип атканын көрүп калып чыкыртыптыр. Эмне келдиң десе, коркуп кет, өтүп кет. Жок, келип кетти, айт эмне? Айт, өлтүрөм болбосом. Азирет Умардан шайтан коркчу эле. Азирет Умар бир жолго түштү, шайтан башка жолго түшчү эле. Айтыптыр, аялымын арызданганы келсе, сиздин аялыңыз бетер экен мен аялыма. Кой деп кетип атам. Десе айт, эй деди. Ушунча адамдан бир сага арзып тийсе, никеде таны жаныңы багыштадың, өзүң багыштаса, сага аял болуп берсе, тамагыңы жасса, балдарыңы төрөп берсе, сени мокуму кандырса, үйүңү жынаштырса, ушул аял кичине сүйлөп койгон сөзүнө көтөрө албасаң, сени менен эркек деди. Эркек көтөргөндү билиш керек. Кыйкырат, жакшы көрө бериш керек. Ачуусу келет, жакшы көрө бериш керек. Чыныгы эркек, аялы ачуусу келип капа кылса дагы, ага эркектик милдетин аткара берген эркек. Ошон үчүн үйдүн кожоюну сенсиң. Сен апаң да атаң ушинтет болчу. Карындашың күйөөсү ушинтет болчу. Сенин кызың да күйөө балаң ушинтет. Теңелбеш керек. Аял дагы таарынан кайра жазылат. Аны эркелеткенди, аны сүйгөндү, аны сүйдүргөндү, анча-мынча алдаганды билиш керек. Макташ керек аны. Ачылып кетсин бүгүн. Кечегидей эле болсом ачылып кетсин бүгүн. Муну көйнөгүң жаңыбы? Артап кеткенсиң деп аялдар аябай жакшы көрөт. Буручтарың жоголуп калганбы десең, ой, тамагын макта. Тырмактарын оңдойтсаң атайлы өгөлөп бирнеке кылып. Ой, колуң сонун болуп калыптыр. Деп анча-мынча адистер бар, ошолор айтып ушундой болуп калыптыр деп койсоң болду. Айткан жок пайгамбарыбыз. Колго түшүп калсаң, мамлекеттин сырын айтканда жалган айтып койсоң күнөө эмес деген. Эки адам урушуп кетсе, экөөнү жараштырып алдап койсоң, бул да күнөө эмес деген.
Ошондой эле сүйүү болсун деп аялыңан чамы жалдап койсоң, бул дагы күнөө эмес деген сооп болот кайра. Тыгылган тамагын макта, кийген кийимин макта, күлгөн күлкүсүн макта, тиштерин бирден макта 32 жолу. Ана. Ошентип эптей алып алсаң, анда сага бир катын көптүк кылат экен. Sen gay болоюн деп калыпсың деген сөз. Эрге тийишиң керек жакындан да. Жана Европада Кончита деген бирөө бар, билесиз, сакалы бар, урганчы катын окшогон эркек бирөө бар. Эркекке эрге тийгенде эрге тием деп тиет. Bir жастыкка эркек менен эки аял жатпай турган. Ошого эркек дегенде эле көкүрөгү олтага бир жери болсо эркек болуп калбайт. Ал кылык жоругу менен, акыл эси менен, өзүнүн поступкасы менен анан эркек болот. Ha. 5-5'in bölümünün bakanı var. Текст не найден. Allah'ım,